Мажит Каримов «Туугандар». Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Биринчи бөлүм. Эжемдикинде. Ач курсактын тогу ток курсактын ачы болот балам. Ич, же тартынбай. Кемпир менин 2 күндөн бери наар тартпай жол жүрүп келе жатканымды уккандан кийин мына ушинтип жоорап кирди. Мен анын айткандарына анчайын деле көңүл бурбай башты ийкеп коюп, шашып ушуп марлидей жука, чекелери күйүп кеткен, орто чени бышпай ун эле ойдон турган арпа нанды уйпап-суйпап жей баштадым. Анан калса ун кесек тартылган белем узун кебектери көрүнүп жүрөт. Аларды улам тилим менен тышка түртүп, оозуман чубап тартып алам. Ризван эне жанымда ийгирип отурат. Колдору калтырайт. Ийги кайра жерге түшөт. Сүйлөнүп ала коет. Бүгүн жете алар бекенсиң. Сайдын суусу да кирип турганыбагы. Өтө албайсың го. Эне бырышкан беттерин жыйрып, күчсүз көздөрү менен мени тиктейт. Жолго качан чыктың эле? Бул суроону ушуну менен 3-чү жолу кайталады. Жооп берем. Кечээ эртең менен. Анан дагы таңга жуук деп кошумчалайын дедим эле, аны айтуудан эриндим. Катуу нанды чайнай берип жаактарым карышып калган. Ыктыттым, суу ичтим, ордумдан турдум. Жолдон сындырып ала келген таягымды издедим. Мунсуз сапар тартуу кыйын. Жолдо иттер көп. Айылдан чыкканча ал жак бул жагынан үрүп чыга беришет. Эңкейип таш издейм. Ага болобу? Тоготпойт. Жакын келгенде отура калам. Корком, ыйлагым келет. Ызаланам, буулугам. Качан гана алыс жактан «ме, түн катар, ме, күчү» деген аял үнү угулганда иттердин баардыгы кулактарын тикчитип, ошол жакты карап, куйруктарын шыйпаңдатып туруп калышат. Ошондо ордумдан өйдө туруп «Кет, силердиби?» деп опузалайм. Жанагы үн дагы кайталанса экен деп кулак түрөм. Рас эле, тилегим орундалгансып, иттерди дагы чакырат. Анан азыркы эле мени тойгузуп узатып койгон кемпир жөнүндө ойлойм. Ким болду экен? Ал өзү тууралуу эч нерсе айтпады. Тамактанып отурганымда коңшу аялдардын бирөө кирип келип, «Ия Ризан эне, бу сары баланы кайдан таап алдыңыз?» деп сурабаганда анын аты жөнүн деле билмек эмесмин. Мурда биздин үйгө келип кетишкен адамдардын арасынан да аны көрбөгөн экенмин. Ой учуна жетпейм. Жан жака белимди сыйпалап, Ризван эне берген акчаны издедим. Ал 5 сом узаткан. Таягымды алып сыртка чыгып баратканымда токтоп алам деген артыман ээрчий басып. «Ме муну, жолдо нан алып жейсиң. Жоготпо, бекем катып ал. 5 сомго 1 нан келет. Канаат кылсаң ошону менен жетип аласың. Ушуга 1 эле нан береби?» дейм акчаны чөнтөгүмөн алып чыгып кармалап. Көз алдыма Б айылы келе түшөт. Ага ушул сайдан өтсөм жетем. Өткөн жылы ошол жердеги чайканага кирип апам, Лайли эжем үчөөбүз чай ичкенбиз. Тамшанып арка үйүздү карайм. Дүпүйгөн дарактар алыстан көрүнөт. Ортодо суу, гүрүлдөп шарылдап, шоокуму күч өтө алар бекенмин. Таяк таянып өйдө болдум. Буттарым уктап калыптыр, чымырайт. Бир топко чейин аксап бастым. Жол күн чыгышка карай кетет. Сай таштарына тамандарым тийген сайын тызылдайт. Кумдуу жерге келгенде кадамым арбыбайт. Качан жетем? Анан бул санаркоо заматта эсимен чыгат да кемпир жөнүндө дагы ойлойм. Ал ким өзү? Эмнеге мынчалык мага үйрүлүп түшөт? Барганда эжемден сурайм. Ушул эже деген сөз эсиме келе калганда денем муздады. Буттарым оорлошту. Чарчадым. Жантайып отура калдым. Жер чукулап ойго чөмүлдүм. Күн төөдөн тийип ысып турат. Бирок мен чыйрыгам, үшүйм, калтырак басат. Ал жака эмне үчүн баратам деймин өзүмчө кейип. Барганда кел тур дейби ким билет. Андан көңүлүм калган жайым бар. Мындан 1 жыл мурдагы болгон окуяны эстедим. Анда апам тирүү эле. Бир үйдө үчөөбүз. Мен, апам, Лайли аттуу эжем болуп бирге жашоочубуз. Атам эмгек фронтуна кеткен.
Уралда деп укчубуз. Апам айыл аксакалдарынын кой айдегенине көнбөй жатып, үй ичиндеги эмеректердин баардыгын сатып, ошол ак баштагы эжемдикине барып жан сактайбыз деген максат менен бизди алып жөнөгөн. Кыш күрөө мезгил эле. Кар улуу жааган, күн суук. Эчен азап тозокторду баштан өткөрүп, эжемдердикине араң жеттик. Өз ганы эмеспи апамдын. Жакшы кабыл алат деген да, бирок андай болбой калды. Биз алардын короосуна кирээр менен үйүнөн чыгып келе жаткан эжем бизди көрмөксөнгө салып, кайра ичкери кирип кетти. Байкабай калды. Бизди көрбөдү, дей берди апам. Энтиге сүйлөп. Аябай чарчаганбыз. Курсак ач. Каалганы түрттүк ачылбайт. Апам үн катты. Башарат, Башарат, ач эшикти, бул биз. Апаң, инилериң. Жооп болбоду. Мен чуркап барып терезеден шыкааладым. Чын эле, эжем бир тууганым. Көптөн бери көрө албай кусадар болуп, сагынып жүргөн сүйүктүү эжем. Төр жакта Лайла эжем курактуу кыздын чачын өрүп капарсыз отурат. Айнекти черттим. Караган жок. Чыдай албай, эже дедим тыбырап. Чачын өрдүрүп жаткан кыз жалт карады. Биз жака колун жаңсап бир нерсе деген болду. Эжем кабагын түйүп, ордунан ыржың турду. Аңгыча Лайла эжем да менин жаныма келип катарлаша калды. Башарат эжем жуулугун салмыш болуп, үйдүн орто ченине орнотулган чоюн мештин жанында далайга чейин карбаластады. Чачын өрдүрүп жаткан кыз чыдабастан ордунан ыргып турду да, каалганы ачып жиберди. Ушулардын баарын көрүп, көңүлүм сууп, делебем басаңдады. Ындыным өчтү. Лайла эжем башын жерге салып арбасты. Ушуну кылмаксың дегендей апамды тикирее карады. Дароо бири-бирибизди жек көрүү пайда болду. Сөздөрүбүз кошпой жатты. Эне баланы, бала энени жактырбай, сыр көрсөтүп жат адамдардай алыстадык. Көз караштарыбыз суук, ал түгүл каардуу эле. Эшиктен кайра таратууга мүмкүн болбой калды. Саламатсыңбы, кызым? Тынч жатасыңбы? Капа болбогу агылайын. Биз жөн эле келип калдык. Кайра азыр эле кетебиз. Апам эмне деп жатканын өзү да билбеди. Безгек сымал калтырап, оозуна келгенин айта берди. Ачуусун кантип, кимден чыгарарын билбей, өзүнчө алпурушкан тез кыялдуу адамга окшоп кетти. Кабак кашы жыйрылып, көздөрү үлпүлдөп, ыйлап жиберүүгө араң эле турду. Апам бизден кысынды, уялды. Аны биз байкадык. Боюн кай жерге катаарын билбей, ач карышкырлардын ортосунда калган козудай бүжүрөп калды. Апама боорум ачыды. Мынчалык кордукту көрөрбүз деп эч ойлогон эмесмин. Эмне келдиңер ээрчишип? Деди Башарат эжем. Ансыз деле араң турган жаныбыз ого өтөр сай сөөгүбүз сыздап кетти. Ушул сөз чучукка жетип, атылган октой өпкө боорду тешип элек сымал тамтыгын койбой көзөдү. Бизде эми таптакыр ал күч калган жок. Эгер башка жер болсо эжемди ортого алып, чачтарын бирден жулуп, сазайын колуна берсек айыпка калбас элек. Башарат эжем каалгага бир колу менен сүйөнүп, бир колун белине таянып, апамды жеп жиберчүдөй ызырына карады. Жоголгула. Жанатан бери тим турган апамдын жаак чүкөлөрү оркоюп чыга келди. Манжалары ачылып, кош колу эжемдин бетине карай сунулганда ортого жанагы кыз тура калды. Койгулачы жеңе, бул эмнеңер? Ушинтти да Башарат эжемди ары түртүп жиберди. Бул кыз апам бизге мурда айтып жүргөн. Башарат эжемдин кайын сиңдиси Токтокан деген экен. Биз көтөрүнүп, босогодон ары басып кетүүгө камынып калдык. Бирок Токтокан асылып жатып, ой боюбузга койбоду. Үйгө ээрчитип кирди. Чоң кыз болдуң, байланайын. Кел бетиңден өп коеюн, деди апам галошун чечип жатып. Жанатан бери учураша да албадык. Карабайсыңбы, сүт ургурду. Апам дагы деле интигип турду. Мындан кийин эч кимибиз ооз ачпадык. Дулдуюп отурдук. Анда-санда гана Токтокандын ал абал сураганы болбосо үй ичи тым-тырс. Бир маалда Токтокандын апасы кирип келди. Ал биз менен учурашып, эбиреп-жебиреп сүйлөп отурду. Болгон окуяны сезбеген сыяктуу. Мен мындай болбойт го деп ойлогом.
Анткени биздин келишибизди эжемдин жактырбаганы ушул кайненесине байланыштуу го деп жоругамын. Эми келип баардыгы башкача болуп чыкты. Үй ээси тапканын алдыга койду. Анда айып жок. Булардын тиричилиги деле жөн жайы менен экен. Кайры эженин кабак кашын ачып, жадырап жайнап отурушу аябай жакты. Ошого сүйүндүк. Мына ушулардын баардыгын биле туруп, апамдын эмнегедир бул жакка шашып барабыз деп эле дээлигип калганын түшүнбөдүк. Деги көрөрүбүз бар тура. Бир пияладан чай ичтик. Эми биз жөнөйлү, деди апам козголуп. Лайле, кана түйүнчөктөр бере алчы. Лайла эжем жипке таңылган жууркан төшөктү чечип, анын арасынан кичинекей түйүнчөктү алып чыкты. Бер кайрыга, деди апам, токтокандын апасын көрсөтүп. Кудагый, эми капа болбогула. Жолдон силерге атап аз болсо да таттуу маттуу алдык эле. Ооз тийип койгула. Эрте күндү кеч кылбай жол тарталы. Бул эмне дегениңиз, кудагый? Деп чочуп кетти кайры эже. Келе элек жатып кайтышты ойлойсуңар да. Күн кечтеп баратат, суук, балдар менен кыйналасыз. Бүгүн жатып, эс алып, жайы келсе эртең дагы туруп шашпай кетесиңер. Чынында жанагы жоруктарды билбейт экен. Биз да айтпадык. Ал эми үй жайыбызды сатып бул жака биротоло жашоо үчүн келгенибизди такыр унуттук. Башараттын өз энесине, бир тууган инисине, сиңдисине кас боло турган кандай жөнү бар? Эмнеликтен мынчалык ташпоор, мирез деген суроо туулуп отурат. Мунун себеби бул. Башараттын мүнөзү эзилтен ушундай. Кара мүртөз, ичи тар. Эмесе туугандарыңа ушундай мамиле жасагын деп, ага кайненеси да, күйөөсү да үйрөткөн эмес. Алар экөө тең жакшы адамдар. Башарат ушул кылыктарым туура деп самаган. Бизди үйгө киргизбей, көчөгө кууп чыгуу менен кайненеге, күйөөсүнө жагынамын, жакшы көрүнөмүн деген пикирде болгон. Анын үстүндөгү кийимдерин кара самтырашып, элден да уялышпайт, арсыздар. Окшошуу ээрчишип алыптыр дагы. Деген сөзүнө караганда, биздин азыркы аянычтуу көрүнүшүбүзгө корунуп, арданып жатса керек. Башка себеп жок. Болгону ушул эле. Биз жөнөмөй болдук. Кайры эже алдыбызды тосту. Токтогула, кудагый. Кеп сөз жесең, жашпал эмессиң го. Буларды өзүң даягын. Суукта тоңуп каласыңар. Апам көзүнө жаш алды. Босогого отура кетти. Кайры эне келинин жемелей баштады. Эси жок эле катын экенсиң. Апасына да ушинтип мамиле жашайбы? Башка кыйынчылык түшкөндө бири-бирибизге каралашпасак, биздин эмнебиз тууган? Акыры бул күндөрдү унутулар. Антип жөнү жок албуттанба, Башарат. Эгер мунуңду эл укса бетиңе түкүрөт. Кантип журт аралап жүрөсүң? Койчу Кайры. Буга кайран сөз. Кыздын пейили төркүнгө маалым эмеспи? Эрте күндү кеч кылбай биз кайталы. Менин пейилим силерге белгилүү болсо, анда эмне үчүн келдиңер? Кайры эже келинин жекирди. Тилиңди тыйсаңчы, Башарат. Өз энеңден, кайненеңден азыраак тартынсаң боло капырай. Бир топко чейин үнсөзсүз отурдук. Кайры эже сөзүн улады. Сизде да айып бар, кудагый. Бетке айтканын заары жок дейт. Өзүңүз ойлоп көрүңүзчү. Эмне үчүн үй жайыңарды саттыңар? Мына, эми кыш күндөрү жаш балдарың менен тентиреп кыйналдыңар. Ачпы, токпу, иши кылып барып көрүп, өз үйүң өлөң төшөгүңдө тынч жата бербейсиңби? Аны кайдан уктуң? Деди апам жер карап. Билебиз. Укпайт деп ойлодуңар беле? Деп ары жактан оозунуп жооп берди Башарат. Апам унчукпады. Ойлонбой иш тутуп турсуңар. Адам барга да, жокко да чыдаш керек. Аның туура, кудагый. Ушунун баары балдардын айынан болду. Көп эле балдарга шылтоолой бербеңиз. Алардын да бир күнү өтөр эле көпчүлүк катары. Апам сөз таба албай калды. Кептин нугун башка жака бурду. Күйөө баланы да көрбөдүк, ал иштеби? Ооба, трактор менен алек. МТСте ремонт кылып жүрүшөт. Таш карайганда келет. Салам айтып кой, деги жаны аман, дени соо жүрсө болгону. Апэго куй, куру эле кайтасыңарбы? Ал үйгө бөйпөңдөп кирип кетти. Арадан көп убакыт өтпөй чоң табакка толтура жүгөрү салып чыкты. Муну жолдо керек кыларсыңар. Казанга кууруп бадырак кылып жейбиз деген таттуу кыял мени дароо бийлеп алды. Сүйүнүп кеттим. Кумга кошуп кууруса аппак болуп кетээрин ойлоп көздү жумдум.
Кандай рахат. Ичимден жымыңдадым. Кай жерге барып кууруп берер экен апам? Үйгө чейинби? Узак качан жетебиз? Деп шашамын өзүмчө. Заматта бул тилегим таш капты. Башарат эжем менин сүйүктүү бир тууган, жатындаш, жаным эжем жүгөрүнү кайненесинин колуна шап ала койду. Бербе, аларга бергенди талаага чачып таштайм, жүгөрү жебесе. Бул эмнең, Башарат? Соосуңбу? Акыл эсиң жайындабы? Кайры эже аң таң болуп шалдая туруп калды. Бул бизге жаңылык эмес эле. Мурдагыдай оор албадык. Апам какшык күлүп, бир ошону Башаратка башына тартсын деп басып кетти. Ушул учурда Токтокан чуркап келип, эжемдин колунан жүгөрүнү тартып алды. Турары, деди ал Башаратты көкүрөккө түртүп. Үйгө сен кожоюн эмессиң. Ушул сөз катуу тийди белем, Башарат эжем үнүнүн баарынча кыйкырды. Жоголгула, кеткиле, мени өз жайыма койгула. Ал башынан жуулугун жулуп алып бизге жулкунду. Кайры эже ортого тура калды. Кантет, долулугун мунун. Кир үйгө. Бизди элге журтка шерменде кылдың го. Ментсең үй бүлө болуп жарытпайсың. Биз бул айтыштарга кулак салбай басып кеттик. Токтокан чоң жолго чейин ээрчип, көнбөгөнүбүзгө болбой жүгөрүнү алууга мажбурлады. Лайли, деди ал эжемди мойнунан кучактап. Жакшы бар, капа болбо. Биз дагы көрүшөбүз.